1000 yıl жашадык Анадолу жеринде азыр. Муну биз эне ватан дейбиз дейт. Эне ватан деп айтабыз. Ата журтубуз силерде дейт. Биздин тилибизде 1000 жылдын ичинде 30% Иран сөзү кирип кетти дейт. Перс сөзү дейт. 30-35% араб сөздөрү дин аркылуу кирип кетти дейт. Эне тилибизден бизге бир калганы бир 35%. Ошон үчүн биздин эне тилибиздин түп нускасы кыргыз тили болгондон кийин биз кызыгабыз дейт. Кыргыз тилинин тыбыштык, фонологиялык түзүлүшү кандай, угумдуулугу кандай дейт. Анан мен сурадым, эми кандай экен кыргыз тили дедим да, ошол академик коштоп жүрдү. Айтат, бул дейт, жоокер элдин тили экен дейт. Буйрук берген тил экен дейт. Бул эл башкарган, мамлекет башкаргандардын тили экен дейт. Бар, кел, ур, же, кач, тур, жат деген буйрук берген тил экен дейт. Бул кошоматчылардын тили эмес экен дейт. Кошокөрлөрдүн тили эмес экен дейт. Кесе сүйлөгөн, өзүнө ишенгендердин тили экен дебедиби? Мына көрдүңүзбү, бөлөктөр кандай баа берип атат. Баа берип атат бизге. Көрдүңүзбү кандай? Эми буну мен бияка Кыргызстанга КТРге барсам 1 мүнөт баланча 1000 сом төлөңүз деди. Акча менен өлчөйбүз да. Акча менен өлчөйбүз. Ошо менен калың эл кабары жок. Түрк мамлекети 2009-жылы 11 жыл мурда кабар алган. Мен жана конференцияга барсам, ошол жерде көргөзмө кылыптыр, выставка. Анан аны конференцияга катышкан окумуштуулар жарым саат кыдырып көрүп, нары кетип калды. Студенттердин очередке туруп мен сүрөткө түшкөнү 2 саатка уланып кетти. Анан мен айттым, мен ушу гүлмө менен, кемер-кур менен, калпак менен ушунча кызыгасыңарбы? Мен эми зоопаркта төө эмесмин да, мен да ишим менен улантайын десем, жок дейт. Биз муну тарыхты көрбөдүкпү дейт. Ошон үчүн сиз менен түшүп коюу биз үчүн дейт, сыймык дейт.